Кара-Балтада магазинин ичинде эркек киши бойдок кызды жаактан нары урган, ал видеого даана түшүп калган. Ысык көлдөн Бишкекке келе жаткан унаалардын саны 110 миңге жетти. Пробкада калып кетсеңиз, дарынбаңыз. Көчөдө жөн гана кетип бараткан жаш кызды аркасынан бычак алып кубалаган баланын видеосу тарады. Эми майы кызматкерлери токтоткондо токтобой качып кете турган болсоңуз, үйүңүзгө барып туруп айып пул салат. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы видео караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Кара-Балтадагы дүкөндө эркек киши бейтаныш кызды сабап салган. Жабырлануучунун айтымында чыр улуттар аралык негизде башталган. Досум экөөбүз дүкөнгө барганбыз. Бейтаныш досум кайсы улуттан экенин сурады. Ал уйгурмун деп жооп берди. Ошондон кийин ал киши мени уйгур менен сүйлөшкөнүм үчүн сойку деп сөгүп баштады. Мен чыдай албай аны чаап жибердим. Дүкөндөн чыгалы деп жатканда ал кишинин аялы мени чачымдан кармады. Ал эми күйөөсү бир нече жолу муштады, деди жабырлануучу. Жаңжалдын бардык катышуучулары милиция кызматына жеткирилди. Кол салган адамдын айтымында жабырлануучу аял анын жубайынын алтын чынжырчасын уурдап кеткен. Ал андан 30 миң сом өлчөмүндө компенсация өндүрүп берүүнү талап кылууда. Учурда окуя боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Ысык көлдөн Бишкек шаарына келе жаткан унаалардын саны 110 миңден ашты. Жума жана ишемби күндөрү Ысык көл облусунун аймагына болжолдуу 110 миңден ашуун уна кирген. Жекшемби күндүн соңунда кайра эле ошол унаалар Бишкек балыкчы, Бишкек нарын Торугарт унаа жолу аркылуу шаарды көздөй кирип келишүүдө. Шаарга кирип жаткан унаалардын көп каттамын эске алуу менен ЖККБ жалпы айдоочулардан катуу ылдамдыкта айдабай, каршы тилкелерге, жол жээктерине чыкпай, өзүңүздүн багытыңыз менен гана унааларды башкарууну эскертет. Азыркы учурда ЭМден ЖККБнын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте жол тыгындарына жол бербеш үчүн жол кыймылын жөнгө салышууда. Башка автоунаалар сыяктуу эле өзүбүздүн жолубузда жүрүп, жол кыймыл эрежесин таксатууга чакырабыз. Бир канча жылдан бери үй бүлөмүчүлөрүн уруп деп келип, баарынын жүрөгүшүн алып койгон, акырында үйүн өрттөп, өз энесин сабап, азыр качып жүргөн адам сымал айбанды таап, катаал жазага тартууну талап кылалы. Кайсы күнү келип өлтүрүп кетет деп жалбырактай дирилдеп отурушат. Буга чейин эмнеге арыз жазган жоксуңар дегенде бат эле чыгат, келсе өлтүрүп коет деп коркуп жашап келгенбиз дешет. Апасынын ак сүтүн актамак түгүл, чаштан сүрөп, эс учу жоготкончо сабаган үчүн жалпы коом катуу жектеш керек. Энеге кол көтөрүлүп жатканда кайдыгер болсо колу элбиз, нарктуу элбиз, таанышман элбиз деп төш какпай койсок болот. Журналист коомдук маданий диний ишмерлерден бардык активдүү жарандардан реакция күтөм. Айдай Ивакова. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Көчөдө кетип бараткан кызды кубалап, Сустармакта көк жардагы маньяк деген видео пайда болду. Видеого түшүп калган кыз окуя 31-июлда болгонун, колуна бычак көтөргөн киши аны коркутуп кубалаганын жазган. Коркутуп артымдан караса, мени карап кызыктай каткырды. Анан эки жакты байкап бир колун түшүрсө бычак бар экен. Бери кел деп жакындаганда качтым. Аксаңдап басарын байкадым. Кыйкырып жардамга киши чакырсам бир аз жайлап калды. Бирок токтогон жок. Үйгө жетейин деп калганда өспүрүм баланы байкап, ага да кач деп кыйкырдым. Үйгө кирип теге кишинин баланын артынан кеткенин уктум. Бактыга жараша бала да үйүнө жетиптир. Балким бул коомго коркунучтуу же орукчан адамдыр деп жазган кыз. Соцтармак колдонуучулары кишини таап, жоопкерчиликке тартууну өтүнүшкөн. Жол эрежесин бузган Мерседестин айдоочусу кечирим сурады. Бишкек нарын Торугарт айланма жолунда жол эрежесин одоно бузган Мерседес-Бенц унаасынын айдоочусу кармалды. Эреже бузуу 32-чакырымда катталган. Инспекторлор ылдамдык ташырган унааны байкап токтотууга аракет кылышкан. Бирок айдоочу кызматкерлердин талабына баш ийбей, окуя болгон жерден качып кеткен. Эреже бузган адам ошол автожолдун 58-чакырымына кармалган. Айдоочуга протоколдор түзүлгөн. Айдоочуга салынган айып пулдун жалпы суммасы 30.400 сомду түздү. Жол эрежесин бузган үчүн 5500 сом, мурда унага салынган айып пулдар үчүн 24900 сом. Транспорт каражаты айып короого токтотулду.
Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зарып болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дубаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдашып суранам. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошонуку чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Азыр мына кызматчылар күчөтүлгөн тартипте иш алып барып атышат. Кагырагы Бишкек нарын тору бар Бишкек балыкчы унаа жолунда дем алыш күнүнүн соңунда бул жолду 110 миңден ашуун автоунаа Ысык облусунун аймагына кирген. Кайра эле мына дем алыш күнүнүн соңунда ушул эле 110 миңден ашуун автоунаа Бишкек шаарынын аймагына келип атышат. Автоунаанын саны агымы абдан эле көп. Ошого карабастан мынакей кызматкерлер бөлүнгөн жерде жолдордун көчүрүшүндө жол кызын жөнгө салып иш алып барып атышат. Сондуктан жалпы айдоочулардан суранабыз, обочолонуп, жолдун шети менен катуу ылдамдыктар менен айданбастан башка автоунаалар сыяктуу эле өзүбүздүн жолубузда жүрүп, жол эрежесин так сактоого чакырабыз. ноль 08/08/2025 Бишкек нарын Торгат автоунаасында катуу ылдамдыкта батыштан чыгыштуу көчтөй айдап бараткан машинаны кармап айып токтоо жогорого токтоттук. Сегодня 3 августа с города Бишкек выехал в сторону Токмака по объездной части дороги, скоростной режим, и не подчинился, когда сотрудники ДПС останавливали меня, так как я их не заметил. Приношу свои извинения и также прошу всех граждан не нарушать правила дорожного движения, чтобы не получались такие ситуации.